Адамзат бул аламда бир бөлүкчө, албактылуу адал ишке көнүксө, дүң көтөрүп албан салым кошолу, дүйнөнү күт билим берүү өнүксө. Мен Насреддин кызы Акбермет 1991 жылы Талас облусунун азыркы Айтматов районунун Жоон-Дөбө айылында жарык дүйнөгө келгем. Рахманалы Осмонов атындагы орто мектебин аяктап, 2009 жылы Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук университетинин география, экология жана туризм факультетине тапшырып, 2015 жылы магистратураны аяктадым. Университет бүт жаштарды дегдеткен, университетке кимдер эңсеп ким жеткен, а мен болсо ошол куттуу чоктон билим алдым, болгондо да бюджеттен. 2015 жылдан бери Ысык көл облусунун Жети Өгүз районундагы Жайнак Желдеңбаев мектебинде география мугалими болуп эмгектенем. География бул жөн гана карталар менен өлкөлөрдү үйрөнүү эмес, бул дүйнөнү түшүнүүнүн, анын кооздугун жана сырларын ачуунун жолу. Сабактарымда заманбап ыкмаларды, анын ичинде нейросеттердин мүмкүнчүлүктөрүн активдүү колдоном. Бул окуучуларга татаал маалыматты кызыктуу жана жеткиликтүү формада жеткирүүгө жардам берет. Менин география сабагын окутуудагы негизги максатым окуучуларга географияны жөн гана предмет катары эмес, жашоонун бир бөлүгү катары көрүүгө үйрөтүү. Бир мамлекетти жашылдандырып, суу менен камсыз кылуу үчүн 1-2 дарыя жетпейт. Жада калса, анын эң четки жерлеринде да эч болбогондо сызып аккан Тунук булагы, жылт эткен мөлтүр суусу болуусу абзел. Ал эми улуттун руханий суусуздугу дагы ушул сыяктуу. Улуттун руханий суусунун бардык жерлерге кандыруу үчүн албетте оргуштап аккан булактар болуусу абзел. Ыйык туткан мектебиме келемин, убактылуу сабагымды беремин, күтүлбөгөн тоскоолдордун баарысын тоготпостон жеңип өтө беремин. Мотуран көз, дили таза балдарга билим берүү ушунчалык кызык да, менин дагы көңүлүмдү тазарткан мына ушул окуучулар учурда. Болду менин билим берүү талабым, ой жүгүртүп жан-жагымды карадым, окуучумда чоң максатка жете алат, көздөгөндөй өтсө менин сабагым. Акташ үчүн апакемдин ак сүтүн, акташ үчүн апакемдин үмүтүн, билим берип келечектин ээсине, кошкум келет өз элиме үлүшүм. Өлкөбүздүн келечеги болгон жаш муундарга ар бир сабагымда, ар бир сүйлөмүмдө, ар бир мамилемде тарбиянын да, билимдин да улуу күчү жашайт. Мектеп бул жөн гана билим берүүчү жай эмес, бул инсан калыптануучу чоң чөйрө. Окуучуларга билим берүү менен катар аларга адамгерчилик, эмгекчилдик, мекенчилдик, биримдик жана жоопкерчилик сыяктуу негизги баалуулуктарды калыптандырууга өз салымымды кошомун. Ар бир баланын жүрөгүнө жылуулук берип, аларга ишенич тартуулап, жакшы сапаттарды өөрчүтүүгө мүмкүнчүлүк түзүү бул эң негизги максатым. Келечекте мен география сабагын заманбап технологиялар менен айкалыштырып окутуп, окуучуларга дүйнөнү таанып билүүгө, экологиялык жоопкерчиликке жана мекенди сүйүүгө үндөгөн мугалим болом. Өзгөчө жаратылышты коргоо, жергиликтүү географияны изилдөө жана илимий долбоорлор аркылуу билим берүүгө, ошондой эле жашыл көндүмдөр, жашыл экономиканы мыкты деңгээлде өздөштүрүп, туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашырууга чоң салымымды кошом.